М-касса тиркемесинде кассалык аппаратты кантип туташтыруу керек? Эгерде сиз М-касса тиркемесин колдонсоңуз жана кассалык аппаратты туташтырууну кааласаңыз, туташуу үчүн суроо талапты калтырыңыз. Муну кантип кылуу керек? М-касса тиркемесинин негизги экранында суроо талапты калтырыңыз жана керектүү маалыматтарды толтуруңуз. Андан кийин банктын кызматкери сиз менен байланышып, ККМ функциясын сизге туташтырат. ККМди каттоо үчүн башкы бетте БФМ каттоо баннеринде өтүү баскычын басыңыз. Каттоодо төмөнкү маалыматтарды толтуруңуз. Юридикалык дарек, МСК, ишмердүүлүк түрү. Андан кийин төлөөчү болсоңуз, КНС төлөөчү баскычын иштетиңиз. ККМ касса кошуу үчүн ККМ модулундагы соода түйүндөрү жана кассирлер пунктуна өтүңүз. Жаңы касса түзүү үчүн касса түзүү баскычын басыңыз. Эгер кошумча касса кошкуңуз келсе, касса кошуу баскычын басыңыз. ККМ модулунда кассаны түзүүдө БФМде катталуу керек. Бул бөлүмдө төмөнкү пункттарды толтуруңуз. АТ, салык режими. Эгерде сиз төлөөчү болсоңуз, КНС төлөөчү баскычын иштетиңиз. Эгерде сиз товар сатсаңыз же кызмат көрсөтсөңүз, тиешелүү баскычты иштетиңиз. Ишкердик объектинин түрү, бизнес ишинин түрү, МСК, почта индекси, даяр, каттоо ийгиликтүү өттү. Андан кийин ККМ модулундагы соода түйүндөрү жана кассирлер бөлүмүндө касса белгиси көрүнөт. Сары белгиси МСК серверинен каттоонун ырастоосу келе электигин билдирет. Жашыл белгисин күтүңүз. Жашыл белгиси касса иштетүүгө даяр экенин билдирет. Кызыл белгиси касса каттоодон чыгарылган экенин билдирет.